Көк түстөгү форма, жаңы кызматтык унаалар. Булар жаңы өзгөртүлгөн жол кыймылын коопсуздук камсыздоо кызматына берилди. Жумуш күндөрү дагы мурункусунан күчөтүлгөн тартипте башталууда. Таңкы саат 8ден баштап айдоочулар менен туура мамиле куруу боюнча жыйын курушуп, коопсуздукту көзөмөлдөө үчүн бөлүнгөн аймактарына бет алышат. Кызмат орду, бөлүнгөн кызмат ордуңарга автомашина менен. Жол кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоо үчүн жаңыдан өзгөртүлгөн башкармалыкта штаттык орундар көбөйтүлдү. Маселен, Ош облустук бөлүмүнө 20дан ашуун кызматкерлер конкурстук негизде кошумча кабыл алынган. Бул жумушка өткөнүмө бир 15 күн болду. Талаптарына жооп берип, экзамен тапшырып, зачет тапшырып, бул жумушка кирдик. Азыр иштеп атабыз. 15 күндөн бери ушу айдоочулар менен. Негизги айырмачылыгы эми жарандардын коопсуздугун камсыздоого көбүрөөк басым жасалат. Буга чейин облус аймагында 30-35ке жакын кызматкерлер жол кыймылын тескеп келсе, алдыда 96 адистин 70-и тилкелерге чыгып, айдоочуларды көзөмөлгө алмакчы. Мындан сырткары бизге врачка чейин, мисалы, ар кандай жол транспорт кырсыктары катталган жерге, ошол жерге биринчилерден болуп ошол аймакты тейлеген тез көчөлөрүбүз тез аранын ичинде жетип барып, ал ар кандай мындай ситуациялар болуп калат да, жагдайлар ошондо врачка чейин кандай жардам бериш керек, ошо боюнча дагы аларга жардам берүү жагы каралган. Өткөн жылы Кыргызстанда 6000ге жакын транспорт кырсыктары катталып, 2016-жылдагы салыштырганда 7%га өсүп кеткен. Мунун кесепетинен айрыкча республикалык маанидеги жолдордо каза тапкандар көп болду. Ошон үчүн кырсыктарды болтурбоого Ош-Бишкек, Ош-Сарыташ-Эркештам жана Ош-Исфана жолунда көзөмөл күчөтүлөт. Биринчи, экинчи смена кылып, күнү түнү эки кызматкерден ошол жол кыймылын коопсуздугун камсыздыгын атай автоунаалары менен күнү түнү кызмат өтөшөт. Буйруса жол транспорт кырсыктарын кыскарта алабыз деп ойлойм. Транспорт кырсыктары боюнча билдирүүлөр 102 номуру аркылуу кабыл алынат. Окуя болгон жайга тез арада жетип баруу, жагдайды ыкчам жөнгө салуу жол сакчыларына милдеттендирилген. Мындан сырткары коомдук тартипти кароо, чыр-чатактарды жоюу боюнча да адистер бар. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кызматын бир жумалык профилактикалык иштен баштаганы турат. Тагыраагы Ошто айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Анда жол эрежесин одоно бузгандарга атайын чара көрүлүп, ал эми башка айдоочуларга эрежени сактоого багыт берилет. Ошондой эле эртең 11-январдан баштап мектептерде окуу башталат. Андыктан окуучулар менен дагы тыгыз иштер алынып барылып, жаш өспүрүмдөр арасында дагы кырсыктарды азайтуу болжолдонууда. Эске сала кетсек, былтыр ноябрь айында патрулдук милиция башкармалыгы жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалык болуп түзүлгөн. Бул аракет кайгылуу милициясынын ишмердүүлүгүнөн күтүлгөндөй натыйжа чыкпагандыктан ишке ашырылды. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.